Таласта туристтерди кызыктырган өзгөчө кооз жайлар көп, бирок анын баарын көпчүлүк биле бербейт. Дестинация Талас коомдук бирикмеси өлкөдөгү белгилүү блогерлер менен Таластын тамшанткан кооз жаратылышын видеого түшүрүштү. Талас облусундагы туристтик потенциалды өнүктүрүү жана дүйнөлүк элге тартуулоо багытында болчу. Мен ойлойм, биздин уюштуруп жаткан иш-чарабыз толугу менен өзүнүн максатына жетет деп. Ишкерлерди ушул Талас облусуна атайын туристтик багытта зыяраттарды жасап, бул жака келип инвестиция кылып, жана ошондой эле өз кезегинде биздин ушул Талас дестинация организациясы ошол адамдарга дагы колдон келишинче Талас облусунда туризмди өнүктүрүүгө салым кошконго аракет жасайбыз деп мен терең ишеничтейм. Блогерлер атайын дрон менен көз жоосун алган тоолорду, андагы керемет көлдөрдү, арча кайыңдарды баарын тасмага түшүрүүгө аракет кылышты. Беш таш мамлекеттик жаратылыш паркындагы маралдарды жакындан тартып алууга мүмкүнчүлүк болду. Таласка уже 3-күнчү күнүбүз. Талас өтө бир кооз жер. Орусча айта кеткенде недооцененный. Беш таш көлү эле не деген коозук. Жана тоолор бүгүн мен үчүн бир өтө бир чоң окуя болду, события болду. Маралдарды тарттык. Маралдар Кыргызстанда өз эле аз. Бүгүн ошондой биз үчүн бакыт болду. 25 чамасындагы маралдарды Беш таш коругунан тарттык. Чет өлкөдөн келген туристтерге биздин кооз жаратылышыбыз, ак кар баскан тоолорубуз жана шаркырап аккан сууларыбыз кызык. Ар бир жердин өзүнүн ачылбаган тарыхы бар. Мына дал ушундай кызыгуу жараткан табиятыбыз интернет айдыңында орун алат. Блогерлердин айтымында Таласта туризмди өнүктүрүү потенциалы жогору. Туристтерди чакырып, көрсөтө турган жерлер, жатаканалар, сервис жагы, кызмат көрсөтүү жагы жакшы деңгээлде экен негизи. Потенциал бар, колдоно берсек болот. Таластын тарыхка бай жерлерин тартуу үчүн келген блогерлер өлкөбүздү таанытууну максат кылат. Алар 3 күн бою Киров суу сактагычын, Эчкилүү тоону, Улуттук Манас Ордок комплексин, Манас Ата чокусун жана Беш таш тоосундагы Беш каракчы капчыгайына чейин тартып, баарын тасмага түшүрүштү. Промо-ролик кылып, бир документалдуу фильм кылабыз деген ниеттебиз. Бардыгыңыздарды Таласка чакырып кетем. Биздин Талас дестинациясынын атынан Таласка келиңиздер. Биз колдон келген мейман достукту, колдон келген көп бир ушул көрсөтө турган нерселердин баардыгын сиздерге арнап, сиздерге көрсөткөнгө даярбыз. Чет элден келген туристтерге Таластын тарыхый жаратылышын таанытуу менен туризмди өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бегайма Сымбаева, Бекжан Жумабек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас облусу.